Кыргызстанда коронавирустун британиялык штаммы катталды. Коомчулук коркууга түштү. Бирок дарыгерлер дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Мен караган кезде колун сайып мынтип коркутуп аткан. Анан ооба мынтип колун алып келип коркутуп атканда, видимо, же сыйрып кеттиби, колун кандай болду? Мен эшиктин оозунда, ал кроватьта, спальныйда болчу үчүн мен спальныйдын эшигинин оозунда турдум. Ошто 5 жашар кызды сабоого шектелген Динара Сатыбалдиева жетекчиси тарабынан жалаага кабылдым деп жатат. Учурда бул окуяны прокуратура кароого киришти. Бишкекте өткөн шайлоонун аягы чыр чатактар менен коштолууда. Бул жолу борбордук шайлоо комиссиясы нааразы болгон партиялардын үнүн укту. Ошондой эле мазмундагы нааразычылык Ош шаарында да орун алды. Ошто элдик дарыгерлер лицензия сурап жатышат. Ошол эле учурда Табуктар саламаттыкты сактоо министрин сынга да алышты. Жалгыз бой эне жардамга муктаж. Жалгыз бой эне эки баласы менен кошо бөйрөк кемтиги оорусу менен жабыркап келет. Саламатсыздарбы, Нур телеканалынан Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4 жана Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бир суткада 380 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 246, Ош шаарында 14, Чүй облусунда 91, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 2 кишиден вирус табылды. Март айынан бери 93.006 киши вируска чалдыгып, 1566 бейтап көз жумду. Кыргызстанда биринчи жолу коронавирустун британиялык штаммы катталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Москвадагы лабораториядан келген анализдердин жыйынтыгы Кыргызстанда штаммдын бар экендигин тастыктаган. Буга чейин вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов британиялык штамм азыркы учурда Кыргызстанда бар же жогун тактоо кыйын экенин, бул үчүн тиешелүү аспаптар менен жабдылган лаборатория керектигин айткан. Былтыр декабрь айынын орто ченинде Улуу Британияда SARS-CoV-2 илдетинин жаңы мутациясын табышкан. Ал тездик менен тарап жатканы буга чейинки вируска караганда жугуштуулугу 70%га бат экени маалым болгон. Негизинен британ штаммы деп коет. Бул негизинен бул ошол эле коронавирустун штаммы эле башка, бирок ошол эле коронавирус. Дарылоо тарабы өзгөрбөйт, ошол боюнча эле бизде протокол азыр 5-чи протоколдун негизинде лечение болуп аткан. Лечениясы бирдей эле, анан клиникасы деле бирдей эле. Бул жерде элдердин арасында жүрөт. Баягы орусча айтмакчы более прогрессивный, более агрессивныйраак экен деп. Негизинен буга чейинки коронавирус деле ошондой эле агрессивный болгон. Бул жерде эң негизгиси азыр вакцинация болуп атат. Ошо вакцинацияны алыш керек. Эл буга чейин дагы көп бул коронавируска чейин да көп инфекциялар болгон. Мундагы вакцинация менен гана утушкан. Азыркы маалда ушул вакцинацияны алган абзел да. Нарында Кочкор райондук соту 23 жаштагы келинди өлтүргөн эркекти өмүр бою эркинен ажыратып, 150 000 сом айыппул салды. Облустук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, өкүм 20 апрелде чыгарылган. 5 күндөн соң күчүнө кирет. Келиндин сөөгү ушул жылдын башында 23 январда Тынай Булак кыштоосунан табылган. Маркумдун таанышы 25 жаштагы жигит кылмышка шек саналып кармалган эле. Айрым маалымат булактары келин атка сүрөтүлгөнүн жазышкан. Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020 жылы 14%га жогорулаган, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65%га көбөйгөнүн маалымдаган. Кыргызстанда жыл сайын бир канча аял зомбулуктун курмандыгы болот. Оштогу Жасмин балдар бакчасына тарбияланган 5 жашар кыздын ата-энеси ошол мекеменин кызматкеринин үстүнөн милицияга арызданған. Ата-эне бакчанын кызматкерин уктабай койгон кызды уруп, сабаган деп айыптоодо. Ал эми бакча кызматкери аны атайын жала жабуу экенин айтып, айыптоолорду четке кагып жатат. Бул туурасында кененирээк Миргулеш Байманын материалында.
Токмоктолгон кыздын энеси Елена Давыдова менен байланышканыбызда ачык маалымат берүүдөн баш тартып, WhatsApp аркылуу жооп берип жатты. Ал 3 баланын энеси үй бүлөсү менен Ош шаарында жашайт. Анын 5 жаштагы кызы 8 айдан бери Оштогу Жасмин жеке менчик балдар бакчасына барат. Бала бакчанын кызматкери уктабайм деген кызыма ийне сайып, уруп чачын жулган дейт. Ал каладагы Жасмин балдар бакчасынын кызматкерине ушундай кине коюуда. Ушудан да көп чачы түшкөн, потому что садиктен келгенден кийин сразу түшүнбөй калдым да. Чачы мындай каша болгон да. И сзади курткада полностью курткада внутренний подкладда көп чачы болгон да. Чачы шапканы чечсем шапкада болгон. Мыналар деле возле следователя алганмын да. Өзүм үйдө алганым жок. Үйдө да көп чачтарым мындай түшүп неме болгон да ошол күнү. Доча, а тебе вот укол сделали, который мама шьет иголочкой, или иголочка вот деткам в больнице делают же укол? Какой тебе сделали укол? Которой в больнице была иголка, они мне и сделали. Да? И 3 раза. Кто сделал? Тянала. Так сделала, да? Да, У тебя кровь шла? да. Кызды бала бакчанын кызматкери уруп токмоктоп чачын жулгандыгы боюнча интернет желесине тараган. Дал ошол окуя 5 апрель күнү ушул Жасмин бала бакчада катталган. Окуянын чоо жайын иликтеп, тактап көрөлү. 5 жашар кызды сабоого шектелген Динара Сатыбалдиева Жасмин балдар бакчасында 2019 жылдан бери эсепчи болуп эмгектенет. Анын айтымында кызды ата-энеси анын үстүнөн арызданганын тергөөчү чакырганда билген. Камераларга тартылган деген тасманы ачкан кезде 13 мүнөт кыркылып, кадрлар кыскартылып калган айтууда. Ошондо гана ал жетекчиси тарабынан жалага кабылып жатканын түшүнүптүр. Кызымды уктатып отурганмын, заведующий кирди, кирип эле ошол кызды уктабай жаткан кызды көрүп урушуп кирди. Сен эмнеге уктабай атасың, көзүңдү ачып жатасың деп. Пакетте уколдорду көтөрүп кирди. Көтөрүп кирип анан шприцин ачып, ушинтип көрсөтүп калды. Ошол моментте кыз мени карап ыйлаганда, сен чыгып тур. Бул колдовать этет, бул сенин көзүңө карап ыйлайт. Ошол учурда телефонго звонок келди. Мен спальныйдын эшигинин алдына барып телефондо сүйлөштүм. Кыз кыйкыр ыйлаганда аркамды карап, мен караган кезде колун сайып мынтип коркутуп аткан. Анан мынтип колун алып келип коркутуп атканда, видимо, же сыйрып кетти колун, кандай болду. Мен эшиктин оозунда, ал кроватьта спальныйда болчу, мен спальныйдын эшигинин оозунда турдум. Анан ошонун бул эми курдомат болуп атат. Мен бунун эмесин да билбедим, себебин. Ушул Давыдованын версиясын туура деп ойлосок, ошол үзүлгөн чач менен кыз үйүнө барабы? Мисалы үчүнчү, ал биздин пикирибизде өзүнүн мындай топтолгон чачтары, анын биз дагы мындай карап көрсөк сүрөттөрдөн, ал жерде аппак тактар болуп турат да. Бул кызга биз соттук медициналык экспертиза дайындап, ал кыз аллопеция оорусу менен оорубаганын биринчи ошо такташ керек. 100гө жакын наристе тарбияланган Жасмин жеке менчик балдар бакчасынын директору Нурила Жунусбаеванын айтымында мүдүр жана эсепчи ошол күнү жабырлануучу кыздын ата-энесинин талабы менен жумушунан бошотулган. Баары тергөөнүн жыйынтыгы менен белгилүү болот. Бирок кыздын эч бир жери сайрылган эмес болчу. Ата-энеси загулкадан улам калган изди айтып жатышат. Ал эми чачы мурдараак өзү түшүп жүрчү экен дейт ал. Ошол боюнча мен кыздарды воспитательдерди чогултуруп сурагадым. Ушундай байкадыңар беле десем, ооба, аркасында чачы ошондой эле деди. Биз деди жанагы утренникке даярдап атканда, чачтарын жасап, мындай байлап атканда көргөм, мына Камиланын неринде чачы жок экен деп ушинтип караганбыз деди. Азыр ошол воспитательдер өздөрү деле айтып берет. Ар бир бала менен сүйлөшкүлө. Ошо уктабаган, жарым бала уктаган эмес. Сүйлөшкүлө дедим. Чачын жулду, ушундай укол сайып, ошондой издевательство болду десе, биз ошол немени, ошону кылган адам мойну менен жооп берет. Эч кандай контактка чыкпай атат. Же болбосо ошол үй бүлөдөн, ошол бизге сомнение кылган үй бүлөдөн бирөөңөр келгиле, камераны көргүлө, анан кийин айып койгула десек, аны көргүсү жок. Эч ким менен сүйлөшкүсү жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков аталган окуя боюнча арыз түшкөнүн тастыктады. Сыдыков белгилегендей, арыз Жасмин бакчасынан Динара аттуу кызматкеринин үстүнөн түшкөн. Учурда бул кырдаал боюнча 119 беренеси менен майда бейбаштык катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Жабырлануучу кыздын денесиндеги жаратын аныктоо үчүн экспертизалар дайындалган. Корутунду чыга элек. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча тиешелүү бир нече экспертизалар дайындалган. Ал экспертизалардын жыйынтыгы жакын күндөрү чыгып калышын күтүп атабыз. Ошол чыккан экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу андан кийин тергөө кандай өңүттө өтөт,
коюлган берене переквалификация болобу же болбосо башкача берене менен кайрадан жүргүзүлөбү жүргүзүлбөйбү ошо чечилет. 5 жашар кыздын окуясы чын деп кыздын апасы бала бакчанын кызматкери Динара Сатыбалдиеваны айыптаса. Ал эми Динаранын айтымында жетекчи менен кыздын апасы ымалага келип алып мага карата жасалган жала деп барын четке кагууда. Эми жабырлануучулардын окуясынын чын төгүнү жана ким айыпкер экени тергөөнүн жүрүшүнө гана көз каранды. Миргүл Эшпаева, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 1-май райондук бөлүмүнүн маалымат кызматы Илимпоз Гүлзат Алиева жаза кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча шек саналып кармалганын тактады. Мекемеден билдиришкенде Алиеванын үстүнөн 19 февралда борбордун жашоочусунан арыз түшкөн. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Экспертиза дайындалган. Экспертизанын корутундусу көрсөткөндөй, кармалган адамдын социалдык түйүндөгү билдирмелеринде кайсы бир динге же аны тутунган кишилерге чагымчыл аракеттердин лингвистикалык белгилери жана кайсы бир динди жана аны тутунгандарды кемситкен, терс эмоционалдык баа берген жана тескери мамиле кылган белгилер аныкталган деп айтылат милициянын маалыматында. Тергөө иштери уланууда. Ал аралыкта жогорку кеңештин имаратынын жанында Гүлзат Алиеванын тарапташтары Алиевага боштондук, сөз эркиндигине, кыргыздын каада салтына боштондук деген ураандар менен митингге чыгышты. Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен Ксения Барабаш кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн бул маалыматты Азаттыкка тастыктап, кошумча маалыматтар кийин берилерин билдирди. Ушул күнү сот анын бөгөт чарасын карайт. Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов Барабаш 19 апрелде кармалганын Твиттерге жазды. Барабаш жарандык авиация тармагында иштегени, туркиялык Гата Хава Жолдору тасымакилик компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетектеп келгени айтылууда. Буга чейин аталган түрк компаниясына эл аралык жүк ташууда мыйзамсыз жеңилдик берилгени, мындан улам Манас аэропорту 139 миллион сом кирешеден кол жууп калганы кабарланган. Башкы прокуратура февралда аэропорт башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевди, аэропорттун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбертиевди, Манас менеджмент компаниянын мурдагы жетекчиси Нурсултан Белеков кармалганын билдирген. Ушул эле иштин алкагында Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго карата кошумча дагы бир кылмыш иш козголгонун кабарлаган. Бишкекте өткөн шайлоонун аягы чыр чатактар менен коштолууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында наразычылык акциясына чыккан партиялар ачкачылык жарыялап чатырда тигип көрүштү. Буга да реакция болбогондуктан журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, бийлик төбөлдөрүнө кайрылууга өттү. Андан да майнап чыккан жок. Бүгүн кайрадан көчөгө чыгып өз талаптарын айтышты. Бүгүн Бишкекте шайлоодон утулуп калган партиялар наразычылык билдирип чыгышты. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын алдына чогулуп, шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу болгонун айтышып, кайрадан шайлоо өткөрүү зарылдыгын билдиришүүдө. Эле позицияда турабыз, бул шайлоо жокко чыгыш керек, себеби мына социалдык тармактарда деле өзүңөр мониторинг кылып карап көрсөңөр болот. 80% биздин шаар тургундары, жалпы эле жарандарыбыз бул шайлоо чындыгында эле адилеттүү өткөн жок. Ошондуктан биз кайрадан шайлоону талап кылышыбыз керек деген позицияда турушат да. Биз ойлоп атабыз, эми бир мындай олигархиялык партия менен БШКнын кээ бир өкүлдөрүнүн ортосунда мындай бир келишим түзүлүп калгандай болуп атат да. Бул дагы элдин кыжырын кайнатып атат. Чогулгандар айтылган талаптарыбыздын жүйөлүү себептери бар деп жатышат. Биринчиден шайлоодон акчалуу партиялар өтүштү. Экинчиден бийликчил деген ата журт Кыргызстан партиясы өткөнүн билдирип, аталган партия Камчыбек Ташиевке таандык экендерин айтышты. Мен силерге айтып коем. Бул жакта алар өзүнүн партиянын чыгарбай, башка партиялар өзүнүн кишилерин киргизип коет.
ошол партия менен анан кете беришет, жаңы партия. А биз катышпайбыз деп, а бирок алардын иштери ошол жакта бар. Карап көрбөйсүңөр. Ата журт Кыргызстандын ошол жакта и Биримдик, и Кыргызстан, и Мекенем Кыргызстан бүт ошолордун эмелери, кишилери отурушат ошол жакта. Митингчилерге БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов чыгып, наразы болгондордун арыз дооматы каралып жатканын, убагы келгенде жыйынтык чыгарыларын маалымдады. Ал аймактык шайлоо комиссиясында азыр каралып атат. Алардын чечимдери, бизге келген материалдарды дагы биз тиешелүү, биздин ыкчам чара көрүү жумуш топторубуз аркылуу, арыздарды кароо боюнча жумуш топторубуз аркылуу биз тиешелүү мамлекеттик органдарга бергенбиз. Подкуп боюнча, адым ресурс боюнча жана мен айтканда, мен ар бир саясий партиянын же талапкерлер боюнча айткан жокмун. Мен оюмча биз жакынкы күндөрдө 1-2 күн ичинде бул ушул арыздардын каралып жыйынтыгын биз маалымдайбыз, жерлерде чечимдер кабыл алынат. Айтсак, мындан 2 күн мурун ушул эле партия өкүлдөрү журналисттерге маалымат жыйын берген. Алар шайлоодо одоно мыйзам бузулгандарын айтышып, тийиштүү жактарга даттангандарын билдиришкен болчу. Ошону менен катар бийликчилдерген партия ата журт Кыргызстанды шайлоодон четтетүүнү талап кылышкан. Силер деле көргөндөр, Facebook'ta, соцсетте бир бала, каяктан бир бала, 2 бала жүрүп микрофон базарда базарда. Ата журт Кыргызстан партияга добуш бергиле. Бул мунуку, бул тиги Садыр Жапаровдуку, бул ким Камчыбек Кыдыршаевдуку деп громкоговоритель менен айтып атпады. Эскертсек, 11 апрелдеги шайлоодо Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 25 партиянын талапкерлери ат салышты. Баштапкы жыйынтык боюнча 6 партия 7% чектен өткөн. Алар Эмгек партиясы, Ак Бата, НДБК, Ата журт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары. Кийин Бишкек аймактык комиссиясы НДБК партиясын шайлоодон четтеткен. Буга алардын добуш сатып алганы себеп болгону айтылган. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Кечээ Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы чыгарган чечимдерге наразы болгон партиялар бүгүн борбордук аянтка чогулушту. Алар Бүтүн Кыргызстан Республика улуттар биримдиги Улуу Журт жана Бир Бол саясий партиялары. Наразычылык акция 1,5 саатка созулуп, анда шайлоонун жокко чыгуусун талап кылгандар өз пикирлерин бийлик төбөлдөрүнө жана БШКга жолдошту. Ошол эле учурда аймактык жана облустук шайлоо комиссияларынын төрагаларын иштен кетүүсүн талап кылышты. Бул шайлоону биз тааныбайбыз. Колдоруна плакаттарды кармагандар шайлоонун жыйынтыгына наразы болгон 6 партиянын өкүлдөрү. Алар бул убакка чейинки өткөн шайлоо таза өтпөгөнүн жана ага жергиликтүү бийликте көңүл бурбаганын, ал тургай жергиликтүү бийликтен кысым болгондугун ачык айтышты. Садыр Нуркожоевич, биз сизди аябай эл ыйлап, абдан бир башка жашоого алып келди деп күткөнбүз. Бирок бул нерсеге жол коюуңузга биз аябай таң калып атабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизден да сурабыз. Бул балаң ушул эмеге саясий партияга балаңызды кошпой эле койсоңуз болмок экен. Сиз таза боюнча калсаңыз болмок экен. Муну атыңызды сатып, өткөндө эле сиз айткансыз, биз аралашкан жокпуз деп. Жалал Абадта 60%, Ошто 48%. Бул эмне деген жомок бул? Жомок. Кечеги партия, эч кандай бир мурда катталбаган партия мындай пайыз алууга мүмкүн беле? Жок. Админ ресурстун натыйжасында алынды бул. Мында чогулгандар шайлоо таза, калыс, акыйкат өтөт деп ишеним артышкан. Эми мындан ары бул көрүнүштөргө президент көңүл бурушу керектигине да токтолушту. Аймактык шайлоо комиссиялары жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы да иштен кетүүсү керектигин талап кылышты. Урматтуу эл журт, баканы дагы тебелесең бак дейт. Биз кечегиде ушунчалык факттарды бердик. Кайсыл жерде кандай голос сатып алуулар болду, кандай болду, биз бардыгын БШКга бердик. Булардан эч кандай результат болбой атат. Бунун акыры эмнеге келип такалып атат? Демек, бул чында эле бийликтин партиясы экен да деген күмөн бизди жаратат. Наразычылык акция өтүп жаткан учурда бул убакка чейин Ош шаар кеңешине аттанып, бирок аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан четтетилген Тилектештик партиясынын өкүлү Төлөгөн Келдибаев да акцияга кошулуп, шайлоо таза өтпөгөнүнө токтолду. Биримдик менен Мекенем Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү депутат болуп атат. Алардын моралдык укугу жок. Азыркы мына жаңы барып аткан партияларга алар мүчө болуп кирген жок. Депутат болуп иштегенге алардын укугу жок, легитимдүүлүгү жок. Мына саясий партиянын өкүлдөрү мына Кыргызстандын бүт аймактарында көрүп атасыңар YouTube'дан.
Булардын депутат болгон укугу жок. Биримдиктен мүчөлөрү азыркы шайлоо кодексин ачып окуңуздар. Башка партиянын өкүлү, башка партия менен талапкер болгонго дагы, депутат болгонго да укугу жок. Ошондуктан шайлоо башкадан өтүш керек. Бул убакка чейин октябрь окуяларынан кийин акыйкаттык орноду жана мындан ары бийлик тарабынан таза шайлоо өтөт деген үмүттөр жокко чыгып бара жаткандыгын айтышып, акыйкаттык өлдү деген плакаттарды, гүлдестелерди Ош шаарынын борбордук аянтына коюшту. Ош шаарындагы наразычылык акциясына чыккандар 5 октябрда акыйкат кайра тирилди дешкен болчу. Бирок акыйкатты бүгүн биз өлдү деп жарыялайбыз. Ошол жарыялоону расмий түрдө мына жерде көрсөтүп берүү үчүн ушул жерде турган аксакалдарды тиги гүлдөрдү көтөрүп келип берүүңүздөрдү суранабыз. Могул акыйкатты өлдү Ош шаарында деген плакатты илип кетебиз. Акыйкатты кайра ордуна койгонуңарда ушул плакаттарды кайра алып кетебиз. Акыйкаттын орносун Эскерте кетсек, 11 апрелде референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүлгөн. Бирок шайлоого добуш берүү токтотулгандан кийин Ош шаардык кеңешине аттанган 6 партия нааразычылыгын билдирип, маалымат жыйын берген. Чогулган партиялар эми мындан ары нааразычылык акциялар улантыларын, эртең да митинг болорун айтып тарап кетишти. Таткашабдан Адлет Нышанбаев, Нурньюс. Бешара баягы видео записка түшкөндөн кийин кийин барып коркутуп койсо, улар сөздөн аркага кетип атат. Бешара кантип? Элдик медицинага лицензия берүү демилгесин көтөрүп, бага шарт түзүп берүүнү суранган элдик дарыгерлер бүгүн маалымат жыйын беришти. Алар учурдагы өнүккөн медицина тармагы бизнеске айланып калганын айтып, элдин ден соолугун эмес, чөнтөгүн ойлоп жатышат дейт. Андан сырткары, саламаттык сактоо министринин уу коргошун тууралуу берген маалыматы боюнча да өз пикирлерин билдиришкен. Анын бул аракети үчүн жоопкерчиликти алуу керектигин айтышууда. Элдик медицинага лицензия берүү керектигин айтып, Ош шаарынын Жапалак айылынын тургуну Рахматулло Сулайманов бүгүн маалымат жыйын берди. Дары чөптөр жана энергия менен элди дарылап жүргөнүнө 7-8 жыл болуптур. Мындан улам элдик медицинаны коомго жайылтып, элдик дарыгерлер да эркин түрдө иш алып баруусу керектигин билдирип жатат. Ал эми азыркы тапта дарылануу кымбатка түшүп жатканын айтып, бул көрүнүштү бизнеске салыштырышты. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен сурайт элем, şu eldik medisinaga ruhsat berse, mingdеген adamların ömrünü saklap kaldığı için eldik medisinaga ruhsat berse, iş yüzünde tekşerip görüp, oşol lisenziya beriş gerek de, anan eldik medisinaları bir yıllar çıkan da, jönle bayağı akça verseli berip koyup, anan keyin eldik medisinanın nimesi get bolganda, park get bolganda, medisina önüktü. Bu önükkönmeden, bu kanday dese olur, bir çoğun bizneste, misali, Jürek ornu jönele sakaysa olur da jönele sakaysa olur. Ama tabletler ver, başka kalat, doğulat, buğulat, ahır var, operasyon yasaş gerek değil. Stent koyuş gerek değil. Şundagıla kımbatçılık, janağı ayrıkçalıca çaslı klinikalar, mençikler. Barsan çöntöğün kagıp alat ekenim, oşodan jakşı bolup dile ketkenlerin görmedim ben. Uaktulu jakşı bolup etken, gayrele bir aydayın. Alarga jatkan dele 15-20 ming so'm akça turaydı eken. Men ayadım darilanıp jurettem, mına putu orup. Men şuradan görüp jürem. Jeke mençiklerge bir göңүл bursa, şularga bir agressiyaya koysa, jogorу жактан бийликтер. Эскерте кетсек, 16 апрель күнү саламаттык сактоо министри маалымат жыйын учурунда уу коргошундун COVID-19 илдетине каршы жакшы дары экенин билдирген эле. Бирок анын чай ичкендей көрсөтүп берген ыкмасын туура көрүшпөйт мындагылар. Аталган чөптүн дарылык касиети бар болгону менен аны этияттык менен пайдаланбаса кооптуу экенин белгилешет. Уу коргошун көп жылдан бери, жүздөгөн жылдан бери эл тарабына, элдик медицина тарабына колдонуп келаткан дары бул. Darılık öte küçtü. Bırak u korgoşundu, oşal joldaş minister okşap çay içkende içmeş gerek. Onun dozası olur. Mınança gram, jamınça je olsam, her bir adamda individual neyini bağlatta, misali 100 gram içirip göredi. Eğer u korgoşun aşıça olup ketmezse çilik uğraydı, je ilahı uğraydı. İlahı uğrasa, anan bir 10%, 20% azayıp veriş gerek. Ал эми саламаттык сактоо министринин коомчулук астында жасаган аракети үчүн жоопкерчиликти алуу керектигин медициналык проблемалар институтунун жетекчиси айтууда. Негизинен көпчүлүк дарылар уу чөптөр аркылуу алынат дейт, бирок текшерүүдөн өтүп, анын керектүү дозасын аныктамай сайын пайдаланууга болбой турганын билдирди. Алыш керек да жоопкерчиликти, бирок муну мындай кыргызча кылыш керек эмес да. Өзүнүн этабы бар, жанагы этический комиссия деген бар, комиссияны өткөрүп,
Анан кийин картасын түзүп, жанагы ар бир ооруга өзүнчө жанагы карта түзүлөт. Кан басымын өлчөгөн бар жоон текшерет да, текшерип көрүп, анан кийин ошонун дозасын регулировка кылат элден. Анан берип туруп, ошону больницага жаткырып, анан кийин колдонсо болот анын бардыгы. Антип эле бизге кыргызча кылып анан баягы чыгып эле айтып атпайбы, мынча киши колдондук, ал андай эмес. Буга чейин саламаттык сактоо министри журналисттерге маалымат берип жатып, элдик медицинада пайдаланылган уу коргошун COVID-19 илдетинен арылууга жардам берип жатканын билдирген. Аталган дарыны президент Садыр Жапаров менен биргеликте жасап жатканын айткан. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул маалыматты четке кагып, клиникалык сыноодон өтпөгөн дарыны каттоо жана калкка кеңири колдонууга сунуштоого болбой турганын билдирген. Нурзада Сыдыкова, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюс, Ош шаары. Аида Садыкова 14 жаштагы баласынын бөйрөгүн алмаштыруу үчүн элден жардам сурайт. Жалгыз боо эне 2 баласы менен кошо бөйрөк кемтеги оорусу менен жабыркап, гемодиализ алат. Жолдошунан айрылып, учурда өзүнүн тапканы тамак аштан артпай, балдарын дарылатууга каражаты жетпегендигин айтып кайрылды. Ал кайрымдуу инсандардын жардамына муктаж. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, силерден ушу көптөн көп суранарым, ушу кичинекей баламдын бөйрөгүн алмаштырып келгенге жардам бериңиздер. Азыр Бөйрөк кемтиги менен жабыркаган Аида Садыкова 3 жылдан бери диализ алып келет. Анын 2 уулу тең дал ушул ооруга чалдыккан. Ал эми жолдошу 1 жыл мурда ковидтен каза тапкан. Учурда бир үй-бүлөдөн 3 тең күн алыс аппараттын жардамында бөйрөгүн тазалатат. Кичүү уулунун келечеги үчүн анын бөйрөгүн алмаштыруу максатында кыргыз элинен жардам сурап кайрылды. Биздин бир үй-бүлөдө 3 гемодиализ алып калдык азыр. Мен анан 2 эркек балам. Алардын улусу 22 жашта. Кичүүсү 14 жашта, азыркы учурда ошо 14 жаштагы балама операция жасатып алсак деген үмүт менен азыр элдерге кайрылууга туура келип турат. Анткени өзүм андай сумманы чогулта албайм дагы да, өзүмдүн азыр иштеп тапканым өзүмдүн квартирама, анан балдардын тамак ашына ушундайга эле жетип атат да. Бизди карап, баарыбызды бизди финансылап турган атабыз дагы былтыр пандемиянын убагында өтүп кетти бул дүйнөдөн. Аида Садыкова 2 күндө 1-5 сааттан аппаратта жатат. Баары акысыз мамлекеттин карамагына өткөн. Башкы учурда кадимкидей иштеп акча табуунун аракетин көрөт. Айтымында улуу балам экөөбүз ушул жашоого деле көнүп калдык дейт. Бирок балдарынын келечеги энени бир тараптан терең ойлонтот. Ошол эле учурда кооптонтот. Анткени 14 жаштагы баламды жасатпасак, ал кичинекей балдар бул оору менен көпкө диализ алып жүрө албайт да. Диализ менен көбүрөөкө жашаса, ал уже 1 жылдан ашып кетти. Диализ менен жүргөнүнө жүрөк чоңоет да, кичинекей баланыкычы. Эми ошо анан адилет экөөбүз сүйлөшүп, эми жок дегенде ошо азаматты операция кылдыралы депчи. Ошого чуркап, ошо кайрымдуу элдерибизге эле ошол элекелерге кайрылып, көбүрөөк сумма талап кылынат да, донорубуз дагы кыйын болуп турат да. Анткени биздики наследственный нефрит синдром Альпорта деген диагноз коюлган. Туугандар дагы донор боло албайт деп, ушундай деп эме кылып, ошон үчүн азыр кыйыныраак болуп турат да. Жасабай коелу десек да болбойт, жасатканга туура келип атат да. Дарыгердин айтымында бөйрөктү алмаштыруудан башка жолу жок. Оорунун алдын алуу үчүн жарандар жыл сайын бир жолу текшерүүдөн өтүп турууну сунуштайт. Садыкова Аида эжени оорусу, бөйрөк оорусу, это почечная недостаточность, терминальная стадия деп айтылат орусчасына. Баласы диализ алып жүрөт. Анда эле ошол бөйрөк иштебейт, гломерулный нефрит менен почечная недостаточность болуп, терминальная стадия болуп, ошол диализ алып жүрөт. Анан ошого бул эми жаштар чоңдордо анча неме эмес го, жаштарда эми желательно пересадка жасатыш керек да. Сактаныш үчүн желательно эми 1 жылда 1 медосмотр өтүп туруш керек обязательно. Кайдыгер карабаган жарандар экрандагы номерлер аркылуу каражаттарын которсо болот. Жалпысынан 30 000 АКШ долларынын айланасында акча каражат керектелет. Учурда өлкө боюнча 1,5 миңден ашык жаран бөйрөк кемтигинен жабыркап келет.
Ал эми Диалайф борборунун болсо 240 пациенти бар. Алар күнүнө 120сы кезектешип 5 сааттан бөйрөгүн жасалма жол менен тазалатып турушат. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Эми кезек дүйнө кабарларында Орусиянын бир топ шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында 200-ге жакын адам кармалды. Жергиликтүү маалымат булактары жазгандай, бул шаарда полиция митингге чыккандарга электрошокер колдонуп, дубинкалар менен сабаган жана күч менен кармап кеткен. Ал эми Чехия Орусиядан чыгарылган чех дипломаттардын баарын иш ордуна кайтарууну талап кылды. Орусиянын жообу кандай болду? Ушул жана башка маалыматтар алды. 21 апрелде Орусиянын бир топ шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясы өттү. ОВД инфо берген маалыматка ылайык, өлкө боюнча 1631 адам кармалган. Өлкөнүн ички иштер министри билдирген көрсөткүч боюнча массалык нааразычылык Москвада орун алып, көчөгө 6000дей адам чыккан. Андан ары Санкт-Петербург жана Екатеринбург шаарларында да Навальныйдын тарапташтары топтолгон. Нааразычылык учурунда эң көп адам Санкт-Петербургда кармалган. Жергиликтүү маалымат булактары жазгандай, бул шаарда полиция митингге чыккан электрошокер колдонуп, дубинкалар менен сабаган жана күч менен кармап кеткен. Путин өзүнүн мамлекеттин эсебинен хан сарай курган деп айткан Навальный Германиядан кайтып келгенден көп өтпөй аэропортто камакка алынып, кийинчерээк 2,5 жылга кесилген. Андан кийин аны мекенчил оппозиционер катары көргөн коомдук демонстрациялар болду. Чехия Орусиядан чыгарылган чех дипломаттарынын баарын иш ордуна кайтарууну талап кылды. Чехиянын тышкы иштер министри Якуб Кулганек Орусия бийлигин 22 апрель саат 12:00 чейин өтүнүштү аткарууга чакырды. Болбосо чех бийлиги орус дипломаттарын өз өлкөсүнөн чыгаруу аркылуу жооп кайтарарын эскертти. Буга чейин Чехия 18 орус дипломатын 2014-жылы орусиялык атайын кызматтын октары кампасын бомбалоосуна тиешеси бар деген шек менен өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Мындан тышкары Чехия өкмөтү Дукова атомдук электр станциясынын жаңы энергоблогун куруу боюнча тендерден Росатомду четтетерин жарыялады. Буга жооп катары Орусиянын тышкы иштер министрлиги Чехиянын 20 дипломатына персона нон грата жарыялады. Өлкөдөгү куралдуу оппозиция менен кармашта каза болгон Чаддын мурунку башкаруучусу Идрис Дебинин уулу 37 жаштагы Мохаммед Деби мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын жана өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жогорку кол башчысы болуп калды. Эми ал формалдуу түрдө Чаддагы бардык бийликке ээ болот. Мындан улам улуттук ассамблея жана жарандык өкмөт таркатылды. Өкмөттүн функцияларын өткөл аскердик кеңеш аткарат. Өткөл аскердик кеңештин төрагасынын орун басары Гимадум Тирайна өлкө башчысынын курмандыкка чалган терроризмге каршы күрөшүү боюнча биздин милдетибиз солгундабайт деп билдирүүдө. Идрис Деби каза болгон салгылашта Чаддагы өзгөрүүлөр жана макулдашуу фронтунун согушкерлери өткөл аскер кеңештин мыйзамдуулугун тааныбайбыз жана өлкөнүн борбору Жаменага кол салууну улантабыз деп жарыялашты. Ошондой эле оппозициялык партиялар өлкөдөгү окуяларды аскердик төңкөрүш деп атады. Алар конституцияны калыбына келтирүүнү жана коменданттык саатты жоюуну талап кылышууда. Европадагы бир катар алдыңкы клубтар Суперлига турнирине катышуудан баш тарткандыктан мелдеш токтотулду. Бул тууралуу аталган уюмдун уюштуруучуларынын билдирүүсүнө таянып, чемпионат маалымат булагы жазды. Эскерте кетсек, Европалык Суперлига контенттеги 20 мыкты клубту бир лигага чогулткан долбоор болгон. Алды менен Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Интер, Милан жана Ювентус жаңы Суперлига мелдеши уюшулганын жар салышты. Турнирди өткөрүүнүн форматы жарыяланып, 20 команданы катыштыруу планы айтылган. Мындай демилге дүйнөлүк футбол уюму жана Европа футбол ассоциацияларынын союзу улуттук лигалардын, атактуу футболчулардын, машыктыруучулардын жана көпчүлүк күйөрмандардын нааразычылыгын жараткан. Суперлиганы түзүүгө макулдук берген айрым клубтардын күйөрмандары команданы мелдешке катышуудан баш тартууга чакырып митингге чыгышты. Кыргызстанга россиялык Спутник V вакцинасы жеткирилди. 20 000 доза жүктөлгөн учак эл аралык Манас аба майданына конду. Вакцинаны тапшыруу эмне Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко жана биринчи вице-премьер Артем Новиков катышып жатат. Кыргызстан жалпы жонунан бул препараттын 1 миллион дозасын алмакчы, анын 500 000 гуманитардык жардам катары берилет. Бүгүнкү партиянын бир дозасы мамлекетке $10 айланган. 20 000 дозанын 10 000 адамга жетери айтылды. Вакцина алуу боюнча президент Садыр Жапаровдун Москвага жасаган сапарынын учурунда макулдашылган.
Ош шаарында колледждер аралык спорттун эки түрү волейбол жана аркан тартышы боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдешке Ош шаарындагы 5 колледж катышып, кыздар жана балдар оюн көрсөтүшкөн. Спорттук жарыш Мурас инновациялык окуу жайынын күнүнө карата уюштурулган. Демилге колледждер аралык карым-катнашты бекемдөө, тажрыйба алмашуу максатын көздөйт. Мелдештин соңунда 3 орунду байге каралып, жеңүүчү топко акчалай сыйлык жана Мурас инновациялык колледжинин кубогу коюлган. Калыстык үчүн оюндун жүрүшүн көзөмөлдөөгө комиссиялык курамда чакырылган. Бүгүнкү уюштурулган спорттук мелдештин эки себеби бар. Бул биринчи себеби Мурас инновациялык колледждин күнүнө карата ошондой эле Мурас инновациялык колледждин өтмө кубогуна 5 колледж ортосунда оюн болуп атат. Бул кубок жалпы командалык упай топтоо менен чечилет. Аркан тартыш, ошондой эле волейболдо кайсы окуу жай көбүрөөк упай топтогон болсо, кубок ошол окуу жайга өтөт. Албетте ошол окуу жай кийинки жылы ушул маалда өздөрүнүн ошол өтмө кубок ошол уюштуруп беришет. Бул биринчиден ошо окуу жайлардын ортосунда мындайча айтканда академиялык байланышты бекемдөө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.